Баткен шаарында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалар тарабынан рейд жүргүзүлдү. Анда терезесин мыйзамсыз караңгылаткан жана жол эрежесин одоно бузган унаалар токтотулуп, протокол түзүлдү. Ошондой эле айыппулун төлөбөй жүргөн автоунаалар айып короого киргизилди. Кененирээк кийинки сюжетте. Автомашина правильное постоянство. Правильное постоянство, Паша. Рейдтин жүрүшүндө жол эрежесин бузган, автоунаанын терезелерин мыйзамсыз караңгылаткан, ошондой эле ылдамдыкты белгиленген чектен ашырып айдаган жана мас абалында унаа айдаган айдоочулар кармалып, алардын унаа айдоого укуктуу күбөлүктөрү текшерилди. Бул автоунаа өзүнө тийишелүү документтери жок, айдоочулук бөлүгү жок болгондуктан айыппул короо киргизип атабыз. Эртең айдоочулук бөлүгүн алып кеткенден кийин анан машинасын чыгарып кетет. Кандай чара көрүлөт? Административный протокол жазылат азбуга. Айдоочулук бөлүгүн алып келгенден кийин анан өзүн аныктап, алганбы, алган эмеспи, ошону аныктап чыгарып беребиз машинасын. Машинаны стоянщикке тапшырдыңызбы экен? Областной старший инспектор. Алейкум ассалам. Айдоочулук көлүгүңүз каякта эле? Айдоочулук көлүгү үйдө калпты да. Жаныңызга салып айдашыңыз келе да бул машинаны. Ага ашыкканда калпты да. Ошо негизи айдоочулук көлүгүңүз жаныңызда болгондуктан анан айдоочулар айдайт да автоунаасынчы. Азыр деген инспектор протокол жазып берсин. Тезет берсеңиз жакшы болот. Ашык атам да тога. Өзүңүздү ашыгатсыңыз аныктагандан кийин анан биз чыгарып беребиз машинаңызды. Хорошо. Стоянкага машина тапшырып. Рейд күтүүсүз кырсыктардын алдын алуу жана унаа айдаган айдоочулардын жоопкерчилигин күчөтүү, ошондой эле жөө жүргүнчүлөрдүн жана унаада жүргөн жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыздоо максатында уюштурулган. Анткени Кыргызстандын аймагында 23-29 октябрь күндөрү эле 23393 жол эрежесин бузуу фактысы аныкталган. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы маалымдаган. Эки патрульдерден эптеп жеттим. 140 айда киши сүзөндү. Бир документи жок. Документ Ар кандай кишилерге чыгып, Айдоочу документтериңиз кайда? Документтерим азыр алып келет. Алып келет. Жок, жаныңызда болуш керек да сиздики. Мен үйдөн чыгып күзүшкө кеттим элем. Машинаны эме алып келдик ака. Мен закпат түшүндүрдүм. Болбоду. Жок, документиңиз барбы? Документтерим бар. Жок, эле сүйлөр. Жаныңызга салып алышыңыз керек да. Алып келет ака. Мен мындай ичкен эметмин. Эме кылган эметим, машина кылган эметим. Өткөн жылы президент Садыр Жапаров Ички иштер министрлигине жол кырсыктарынын алдын алууну күчөтүүнү тапшырган. Мамлекет башчы акыркы убакта үрөй учураган жол кырсыктары көп катталып, өмүрлөр кыйылып жатканын жана жарандардын өмүрү баарынан кымбат экенин белгилеп, Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын баардык катышуучуларынын коопсуздугун камсыздоону күчөтүүнү талап кылган. Мындан улам жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыгы тарабынан атайын тапшырманын негизинде облус аймагында байма-бай рейдтер уюштурулуп келет. Айсулуу Абдилаким кызы, Али Нурхаджаев, жаңылыктар. Пробаны өткөрдүк, рапопорта деп аталат. Ичкендигин аныктоо үчүн пробаны өткөрдүк. Бизде бул көрсөткүч, буну тоже видео тартып положительный берип атат. Торба положительный болгондо бизде көзүбү агарып кетет. Ошонун негизинде биз буну жазып бердик. Но ичкен адам текшергенде баары жакшы эле болуп атат. Кечээ ичкен айтканы боюнча ошонун жыйынтыгы болуп берип атат.